Салам достор, даамдуу тамактар каналына кош келиңиздер. Бүгүнкү видеодо мен кыздарым менен Самира жана Алтынай менен чогуу сиздерге быштактан токочторду жасайбыз. Биз ар дайым чогуу жасайбыз кыздарым менен негизи. Анткени балдарга да кызыктуу жана сиздерге да пайдалуу болот деп ишенем. Анткени азыркы кырдаалда баарыбыз үйдө отурабыз. Ошондуктан балдарды да бир аз алаксытканга жардам тийсе керек. Ошондуктан чогуу жасайлы. Бизге керектүү азыктар 300 грамм быштак, 100 грамм май, ванилин, разрыхлитель, un жана бир аз кум шекер керек. 300 грамм быштакты салдык. Быштакка 100 грамм май кошулат. Майды сал. Эми экөөнү аралаштырып алабыз. Балдарга кызыктуусу негизи токочтордун формасын кесип, келтирип, камыры менен пластилинде кылып ойноп, ошол кызыктуу болот. Ал эми камырын мен өзүм эле жасап койчумун. Эми 250 грамм унду элеп алабыз. Мүмкүн андан да көп кетиши мүмкүн. Азыр бул быштактын өзүнүн быштакка жараша болот. Кээ бир быштак сулуу болот, кээ бир быштак кургак болот. Ошого жараша салабыз бир аздан. Азыр 250 граммды элеп алабыз. Андан кийин 250 грамм унга 1 чай кашык разрыхлитель салынат жана 1 пачка ванилин. Ванилинди салып жакшылап аралаштырып алабыз. Кургак азыктарды эми май менен быштакка аралаштырып, камырыбызды жууруп алабыз. Камырды жууруп алгандан кийин эми баштыкка салып 15-20 мүнөткө муздаткычка салып коебуз. Камырыбыз бир аз муздагандан кийин эми жайып алабыз. Экиге бөлүп алсак ыңгайлуураак болот. Бул камырды кайра жаябыз. Эми духовкага
180 градуста 15-20 минутка салып пішіріп алыңыз. Достор, мына ушинтип биздин видеобуз аягына келип жетти. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Жана сиздерге кааларым чын ден соолук, сак болуңуздар, бар болуңуздар, аманчылыкта. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.